биринчи кезекте миграция маселеси боюнча. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги бүгүн маалымат берет депчи. Себеби биздин сырттагы мигранттардын дагы ушул күнгө чейин дагы маселелери толук чечилбей турат. Ошо боюнча кеңири келип маалымат берип, элге коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо. Мына менин колумда ошол мигранттардын жазган кайрылуу каты бар. Ушуга мага жекече суранышкан. Жогорку кеңештин отурумунда биздин суроо талабыбызды жеткирип коюңуз деп. Ошон үчүн менин азыр айткан эмне үчүн бүгүн күн тартибинде карабайбыз, төрага. Эгерде бир себептери болсо айтыңыз. Качан карайбыз, качан биз чекит коебуз, миграциялардын тагдырына кайдыгер болгонду токтотобуз. Ушул миграция маселеси боюнча мына чоң шаарларда жанагы диаспоранын төрагаларын, чоң ишкерлерди эми алар 20-30 жылдан бери жашайт. Алар мына көп көйгөйл маселелерди билет да. Ошо сиздин төраганын астында бир убакытты айтып койсоңуз. Бана айтып аткан 14-15-не, же мо айдын аягына алар келип ушу бир площадка түзүп берсек, да бир көп мындай чоң көйгөйл маселелерди билет элек да. Эң негизги маселе ошо мигранттардын. Ошол Госдуманын кабыл алган мыйзам болуп атат. Биз ошого даярданып койбойлубу? Алардан бизге келгенде мыйзамга өзгөртүүсүн суранып, өзгөртүп берсин деп бизден делегация катарыбы же сизби же ким алар менен тыгыз иштеп коелу. Ошондо бир кичине жылыш болобу дейм да. Анткени аларга өткөндө бир эки депутаты келди, биз мына Жамгырчиев Эмиль экөөбүз жолукканда айттык. Биз дедим ар дайым мына керек болсо конституцияда орус тил боюнча бизде эле мамлекеттерден, СНГ мамлекеттеринен бизде эле жазылган. Дагы эмне керек? Миграциянын зам министри азыр Москвада жүрөт экен. Кетишиптир Москвага ушул маселелерди сүйлөшүп келгени. Ана биз дагы кече комитетте сүйлөштүк эле, понедельник күнү ушул маселени угалы. Эгер азыр чакырып угуп койсок, комитеттин чечими жок, жөн эле угуу болуп калат да. Ошон үчүн биздин биринчи күндөгү комитеттен кийин, анан кийин ушул маселени бүт баардын комплекстүү карасак туура болот эле дейм да. Мага Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыз кайрылыптыр. Негизи ушул терминологияны караш керек. Этникалык кыргыз, анан жөнөкөй кыргыз деп бөлбөй эле бир эле кыргыз деш керек. Анткени каныбыз бир, жаныбыз бир болгону башка жерде туулуп, башка жерде чоңоюп калды. Ошол бир жакшы ниет менен түпкү тегине ата мекенине келип жарандык алалы десе, мына окуяны карасаңыз, урматтуу төрага. Уулу деген дин уусу үйгө окшолуп калыптыр. Ошону уулу эмес үйлү экен, документ бербейбиз, кайда барсаң анда бар, сени жарандыкка кабыл алгандардын тизмесине киргизбейбиз деп атыр бир чиновник. Бул эмне деген нерсе эми? Ар бирибиздин почеркибизде бир проблема бар. Ууну үйгө окшоп жазгандар бар, тыны шыга окшоп жазгандар бар. Толтура бизде, сабатсыздар. Эми ошон үчүн ушундай кылып атканы туура эмес. Мен азыр атын айтпай эле коеюн. Сөз эсин табат. Ким угуп атса, эки кулагы менен угуп койсун, мындай кыянатчылык болбосун. Эми бирдеме үмүт кылып, байкуш атайын мекен издеп келген байкуштарга анчалык корду көрсөтпөш керек. Мына кат келиптир бизге. Биздин этникалык кыргыздар, Тажикстанда жашагандар. Тойчиевтердин жаш үй бүлөсү. Күйөөзү 87-жылкы, аялы 91-чи. Кыргызстанга келсе өздөрүнүн тарыхый мекенине сот иштери башталып кетиптир. Границаны мыйзамсыз өттүңөр дегенчи. Ушуну Алмаз Ахунжанович министрлер кабинетинин тиешелүү органдары көзөмөлгө алып, туура нукта чечишине көмөк көрсөтүңүздөрдү өтүнөт элек. Рахмат. Бөлтүрүк деген жараныбыз 1 миллиард зыян келтирди деген сөз талкуулап атабыз. 1 миллиард сом деген бул 10 мектептин акчасы деп эсептелет да. Башынан эле бир топ жарандарыбыз, саясий активисттер, депутаттар айткан болчу. Ишенбейбиз. Жок, бизге айткан ишенебиз, таза иштейт деп. Ошол таза иштейт деген Жапаров, Акылбек Үсөнбекович деле жоопко тартылыш керек да. Ал ишенген кишиси ушундай уурулук кылса, эси да жооп бериш керек да. Алмаз Ахунжанович, бүгүнкү күнү ушу желегибизди дүйнөгө таанытып аткан жигиттерибизден. Бүгүнкү күнү ошолардын өздөрүнүн машыга турган залы жок. Ар жерде машыгып отуруп, ушундай кыргыздын желегин желбиретип атышат. Но ушу маселени чечип бергенде, ошо эртең алда жигиттерибиз, кыздарыбыз келгенде жакшы тозуп алып, жакшы бир деңгээлде ошолардын мээнетин баалап, бир жакшы сыйлап коесуңар деген сунушту берип кетет элем. Ушу чемпионду чемпион кылган машык турушуна дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем.
маршрутчулар булар менен бирге жүрүп, тамак болсо тамагын алып берип, ушундай переше бул тренерлердин эң мындай эмеси да, жогорку баа берет элем да. Мына мен атап өткөнсөм, мына Азат деген тренер, мына Динарбек биздин коллега, Улук, ошо менен жанагы тренерлик штабтардын баардыгын мен чын жүрөктөн куттап кетем. 2 алтын уткан Акжол, Жоламан баатырларыбыздын жалпы барыбыз куттуктайбыз. Жалпы кыргыз элин куттуктайбыз. Бул баатырларыбыз тарых жаратты.